Медар Асанович, айтсаңыз, бүгінгі күнде Ош шаарында қанша пайыз ышты түзөт? Ыш. Бекмырза Аскарбаевич, Ош шаарындагы абанын сапатын изилдөө, иштин курамын аныктоо боюнча бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлгөн жок. Гидрометтин гана маалыматтары бар. Ош шаарында эми гана абанын сапаты булгануусу байкала баштады да. Ошон үчүн биз быйыл ошол жакта жумушчу топту түзүп, академия наук менен ошону изилдейли деп максаттап турабыз. Рахмат. Солмбек Калмач, айтсаңыз, бүгүнкү күндө АТРдин алкагында жалпысынан көмүр от казаны канча көмүр от казан бар? Саламатсызбы, Бекмырза Аскарбаевич, өзүңүз белгилүү. АТРдин алкагында бизге азыр 19 от казан өттү. Бул ошол бирок тилекке каршы бул көбүнчө мектеп соц объектилердики. 19 ошол абалы начар болгон эсептер. Анан айтпадыңыз жанагы Ош шаарындагы абал боюнчачы. Негизинен Ош шаарында бүгүн жакында биз Сиз айтсаңыз, жалпы канча от казан бар көмүр от? Бүгүн күндө ошол 19 именно ошол. Сиз ушу тармакты карайсыз да, канча от казан бар? АТРдин айтасызбы кошулган? АТРдин алкагында жалпы эле Ош шаары боюнча канча от казан бар көмүр отунда? Бүгүн күндө бизде жалпысынан 89 от казан жалпысынан. Жок, 89 эмес. Буга чейин 92 болгон. Эгер 19 кошулса, анда 100дөн ашык болуп атат. Бул ошо от көмүр менен иштегендер. Көмүр отунда. Мен айтайын дегенде, Солмбек Калмач, тескерисинче мен угуп атам да, бүгүнкү күндө көмүр отунуна өткөзөбүз деп. Бар жок иш ошол жактан келип атат. Себеби бүгүнкү күндө бизде баягы от казандар коюлганда мындай фильтрлерге же ошолорго акча каражат бөлүнүп бербей атат. Туурабы? Бөлүп бере албагандан кийин демек жерлер дагы жок. Анда башка жолдорун караш керек. Кандай бир карап атасыздарбы, иш алып барып атасыздарбы? Биз азыр жакында мына кечээ күн бир жума болду. Чанша, Кытайдын Чанша шаарынан бир завод менен сүйлөшүп атабыз. Анда как раз Бишкек шаарында да куруштат булар. Ошол жерде таштандыны күйгүзүп, таштандыдан жылуулук жана электр энергиясын өндүрүү боюнча жакшы долбоор башталды. Кудай буйрса, өзүңүз жакшы билесиз, бул тармакта иштегенсиз. Эмне үчүн дегенде Ош шаарында электр энергия, газдагы маселе аргасы иш болду. Ошон үчүн биз көмүр маселени көтөргөнбүз. Бирок сиз туура белгиледиңиз. Азыр ошол эгерде ошол заводду курсак Ош шаарында, биз таштандыны мына бүгүн күнүнө бир күндө Ош шаарында 500 тонна таштанды чыгат. Биз бар заводду да көрүп келдик. Таштандыны 100% күйгүзөт экен. Ошол маселени азыр биз коюп атабыз. Мына мисал катары Бишкек шаарында быйыл башташты, жумуш үстүндө көрсөттү. Кудай буйрса күздө бүтөбүз деп атат. Ошол заводду сүйлөштүк, кечээ директор өзү келди. Көмүр менен жакшы жери 50 мегаватт электр энергиясын кошумча берет экен. Жыл бою Ош шаарында жылуу суу маселесин камсыздайт экен. Мен ойлойм, бул ошол как раз экологиялыктагы коопсуздукка жооп берет. Каражат каяктан каралып атат? Бул 90 миллион доллар өздөрү толук 100% ошол компания тарабынан. Анда ошо ГЧП кылып курушабы же кандай? ГЧП болот, биз жер беребиз аларга. Алар өздөрү курат. Демек жакшы экен. Андан сырткары да бүгүнкү күндө мына жаңы үйлөр курулуп атат го. Менин сунушумда өзүңүз айтып атасыз жогоруда. Туура мен иштеп келгем. Автоном кылыш керек да. Себеби бир жерде туруп алып, ал жерде расход да көбөйөт. От казан салгандан качыш керек. Көмүр от казанчы. Ал жерде ошо бүт бар жок ыш бар ошодон келип атат. Же тескерисинче ошо электр отунуна өтүш керек. Электр от казандарга автоном кылып эле ар бир көп кабаттуу үйлөргө. Албетте эгер жетишсе. Болбосо газ. Бүгүнкү күндө эми газ дагы маселе болуп атат, туурабы? Же болбосо мына азыр өзүңүз айтып өткөн ошо ГЧПны ушуга окшогонду колдонуш керек, издениш керек. Мына бүгүн Кудайга шүгүр бар иштеп атат. Жүрөктөн изденип иштесе, албетте жыйынтык чыгат да. Анан жол тыгындары боюнча мен сунуш берет элем. Мына Ош шаарында баягы Тыдан түшкөндө ошол жерде баягы бир эле түшүрбөй 3 жерден ачып түшүрүш керек да. Себеби бир жерден түшсө көпшин эле болуп калат. Андан сырткары баягы жогоруда биздин кесиптешибиз жакшы сөз айтты. Мына жол кайгыл кызматкерлер, сиздер мындай же бизден керек болсо токтому кабыл алып бериш керек. Оң жакка помех жок да. Бар жок жерде ошону кое бериш керек. Тескерисинче туруп алып пробканы ошолор да көбөйтөт да. Эми калган жогоруда негизинен айтып өтүштү биздин коллегаларыбыз кандай сунуштар бүт барын. Ошону дагы эске алыш керек.
Эми бул иш боюнча бир араса чынында эле туура айтып атасыз. Ушул азыр жогоруда айтып атат, ошону биргеликте апарып, сунуштарды берип, биз тараптан кандай керек болсо, дайыма колдоо көрсөтөбүз. Рахмат чоң.